Саламатсыздарбы, кабарлардын кечки чыгарылышы менен таныштырып, түз эфирде мен Альбина Жолоева. Сузак райондук билим берүү бөлүмүнүн кызматкерлери өткөн жылы Ташбулак айыл аймагындагы 2 мектептин мугалимдерине жасалма документтер менен 800 000 сомго жакын каражатты маяна иретинде мыйзамсыз которуп, өз кызыкчылыгына колдонуп жибергендиги аныкталды. Учурда облустук ички иштер башкармалыгы жана прокуратура биргеликте иш алып барып, тергөө иштери жүрүүдө. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирет. Өкмөт бензиндин акциздик салыгын тоннасына 5 000 сомго чейин жогорулатты. Бул күйүүчү майдын аталган түрүнүн орточо эсеп менен 1 сом 50 тыйын кымбатташына алып келет. Мындай маалыматты Киртаг агенттигине Кыргызстандын нефтрейдерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Улан Кулов билдирген. Ушул тапта министрлер кабинети бензиндин акциздик салыгын жогорулатуу жөнүндө токтом кабыл алган. 1-июндан тартып бул отундун импорттоочулар 1 тонна бензин үчүн 3 000 сомдун ордуна 5 000 сомдон төлөшмөкчү. Өкмөттүн токтому 1-июндан тартып күчүнө кирет. Орточо эсеп менен бензиндин бардык түрүнө карата баа 1 сом 50 тыйынга кымбаттайт. Акциз салыгы чек арада төлөнөт, ички рынокто дагы баа кымбаттамакчы деп белгиледи Кулов. Эскерте кетсек, 40 компания Россиядан Кыргызстанга күйүүчү майлоочу май ташыйт. Мыйзамсыз берилген паспорттордун саны 40 000дей. Бул тууралуу бүгүн Жогорку кеңештин Ата Мекен фракциясынын жыйынында ички иштер министринин орун басары Калыбек Сатыбалдыев билдирди. Анын айтымында аты жөнү, пин-коду өзгөрүлгөн паспорттордун саны 40 000ге жеткен. Алардын 200дөн ашууну кармалып алынды. Фракция лидери Өмүрбек Текебаев көп мигранттар кара тизменин айынан акыркы учурда фамилиясын өзгөртүүгө аргасыз болуп жаткандыгын белгиледи. Буга чейин ички иштер министри Кыргызстанда 30 000 паспорт мыйзамсыз берилген деп мамлекеттик каттоо кызматы менен социалдык фондду күнөөлөп чыккан. Буга байланыштуу 7 айда 21 кылмыш иши козголуп, 11 жаран жоопкерчиликке тартылды. Кыргызстанда буга чейин башка өлкөнүн жарандарына, мурда соттолгондорго жана криминалдык чөйрөнүн өкүлдөрүнө мыйзамсыз паспорт берүү фактылары катталган эле. Ошто этностор аралык мамилени бекемдөөгө багытталган жаштардын эл аралык илимий практикалык конференциясы болуп өттү. Ага республикадагы түрдүү улуттун өкүлдөрү катышып, улут аралык мамилени чыңдоо боюнча иштелип чыккан платформаларын сунушташты. Жыйынтыгында резолюция кабыл алынып, ал өкмөткө жиберилмей болду. Илимий практикалык конференциянын жүрүшү кабарчыбыздын материалында. Эл аралык илимий практикалык конференцияга өлкөдөгү түрдүү улуттун өкүлдөрүнөн сырткары чет мамлекеттерден да келишкен. Негизги каралуучу маселе жаштардын тынчтыкты куруудагы орду болуп, улуттар аралык мамилени бекемдөөгө багытталган. Жаштар, эгерде биздин жаштарыбыз ынтымактуу болсо, биримдиктүү болсо, алар ошол жана билимдүү болсо, эмгекчил, мекенчил болсо, ошол жаштар гана биздин келечекти куруучу коом деп айтсак болот. Мына ошондуктан биз былтыркы жылы ушул иш-чараны баштаган болчубуз. Буюрса, бул иш-чара, мындай иш-чаралар пропагандалык түрдө илимий сунуштарды алуу максатында болуп атат. Андан сырткары шаарыбызда бүгүнкү күндө ошол көп улуттуу элди чакырганга практикалык иш-чаралар болуп атат. Чек арага чектеш аймактарда чыр чатактардын чыгып турушу олуттуу маселе болуп саналат. Катталган окуяга байланыштуу этностор аралык мамиле салкындай түшкөн учурларда кездешет. Ошол себептүү чек арага жакын аймакта жана анклавда жашаган жаштар улут аралык мамилени жакшыртуу маселеси боюнча көйгөйдү алып чыгышкан. Баткен областында өзүңүздөр билгендей, бизде анклавдар бар, тажиктер менен мамиле бир аз былтыркы жылдары болгон окуяларга байланыштуу. Ошол азыркы учурда жаштар менен тажик элин менен кыргыз элинин бириктирген ушундай чоң багындай мероприятиялар көп калктуу кыргыз элине оң таасирин берет деп ишенем. Этностор аралык мамилени бекемдөө маселеси боюнча конференция катышуучулары атайын платформа иштеп чыгышкан. Тагыраак айтканда, катышуучулар этностор аралык мамилени жакшыртууну түрдүүчү аныкташкан. Мисалы, катышуучулардын бири ички туризм аркылуу биримдикти чыңдаса болот деген ойдо. Кантип жаштарды туризм аркылуу биримдикке, ынтымакка алып келген жөнүндө доклад жазып келген болчумун да. Кантип Бишкектеги жаштар Ошко көбүрөөк келип, чогуу Сулайман тоону көрүп, чогуу бир экскурсияларды кылып, ушундай
Кыргызстандын көп жерлерин тааныш үчүн ушундай доклад жазгам да. Мындан сырткары конференцияда жаштардын бүгүнкү күндөгү орду, мамлекеттин туруктуу өнүктүрүүдөгү ролу тууралуу сөз болду. Бул жаатта экономикалык, социалдык жана диний көйгөйлөрдө жаштардын катышы ортого салынып, чечүү жолу талкууга алынды. Конференцияга илим изилдөөчүлөр, окумуштуулар, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана жогорку кеңештин депутаттары катышты. Жумушсуздук, бул билим алуу, бул миграция маселеси. Ушул маселелерге андан кийин акыркы жылдары өтө ушул маселеге биз маани бурушубуз керек. Бул радикализациялашып кеткен жаштар өтө кандайдыр бир биздин мамлекетибизге коопсуздугубузга коркунуч жаратып жатышат да. Биз алдын ала превентивдик чараларды көрүп иш алып барышыбыз керек да. Сулаймантоо тынчтыктын символу аттуу эл аралык илимий практикалык конференция Ош шаарында экинчи ирет өткөрүлүп жатат. Тактап айтканда, өткөн жылкы конференцияда кабыл алынган резолюциянын негизинде Ош мэриясы тарабынан уюштурулган. Бул жылы жаштар мамилесине арналды. Конференциянын алкагында резолюциялар кабыл алынып, ал өкмөткө жиберилмекчи. Назгүл Ахунова, Илхам Ибрагимов, Ынтымак. 2015 жылдын 1-апрелине карата өлкө аймагында ВИЧ илдетин алып жүргөн 5908 киши катталды. Алардын 67%дан ашуунун эркектер түзөт. Кыргызстанда бул илдет катталган жылдан тартып 1170ден ашуун киши ушул дарттан улам каза болду. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте ВИЧ илдетинен каза болгондорду эскерүү иш-чарасында Республикалык спирт борборунан кабарлашты. Оруну жуктургандардын басымдуу бөлүгүн 30-40 жаштагылар түзөт. 14 жашка чейинки 530 бала бар. Адистер соңку жылдары өз ыктыяры менен анализ тапшыргандар көбөйгөнүн, текшерүүгө келбей жүргөндөрдү кошо эсептесе, ВИЧ жуктургандардын саны азыркыдан бир кыйла көп болушу мүмкүн экендигин белгилешет. Кыргызстанда ВИЧке чалдыккан адам алгач 1996 жылы аныкталган. Спирт ичимдиктердин зыяндуулугу желим идиште күчөйт. Бул тууралуу наркология борборунун кызматкерлери билдиришти. 20 май күнү жогорку кеңеш экинчи окууда кабыл алган мыйзамга ылайык эми Кыргызстанда 2 литрден көп сыра жана аракты желим идиште сатууга тыюу салынат. Анда белгиленгендей, өлкөдөгү көңүл ачуучу жайларда спирттик ичимдиктерин куюп сатууга тыюу салынат. Себеби алардын эркин жана көзөмөлсүз сатылышы түрдүү кылмыштарга себеп болуп жатканын демилгечилер айтышат. Arak satıp, arak içip fayda taap, turmuş oңолуп кеткен адамды мен көргөнүм жок да. Казинолорго туй салды эле. Азыр адамдар ойнобой эле калды го. Сойкулканаларга каршы күрөш жүргүзө баштады эле. Адамдар жакшы эле жашап атат, эч ким кыйналып кеткен жок турабы. Бул дагы кабылданып аткан мыйзам кайсы бир жарандарыбызга өзүнүн жакшы жактарын алып келет. Желим идиштеги сыралардын арзандыгы болсо өспүрүмдөрдүн ичкиликке берилишин шарттап жатат. Теманын уландысы кабарлардын кечки чыгарылышында сунуштайбыз. Бул сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы кабарлар болду. Ушул жана башка маалыматтар биздин сайтта да жайгаштырылат. Ал үчүн Ынтымак чекит KG сайтына чакырам. Мен болсо сиздер менен коштошом. Толукталган чыгарылышы менен кечки 8-де тааныша аласыздар.